Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда жабыркагандар жыл аягына чейин салыктан бошотулду. Экономика жана финансы министрлигинин токтомуна ылайык 28 апрелден 1 майга чейинки убакытта чек арадагы куралдуу жаңжал өзгөчө абал окуяларына теңдештирилди. Министрлик жаңжалда жабыркаган жарандардын тизмесине киргизилген салык төлөөлөрдү 2021 жылдын 31 декабрына чейин салыктын баардык түрүнөн бошотууну сунуштаган. Токтом долбооруна ылайык бул жеңилдик акциз менен сатылуучу товарларга, мунай жана тоо кен тармагында иштеген ишканаларга тиешеси жок. 1 майга чейин болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланды. Индияда COVID-19 каза болгондордун саны 400 миңге жакындап калды. Расмий бийлик 30 июнда эле коронавирустан 900 киши көз жумуп, вирус жуктургандар 30 миллион кишиге жеткенин кабарлаган. Ал ортодо Индияда жаан-чачын мезгилине байланыштуу Ганга дарыясында суунун деңгээли жогорулап, быйыл жазында коронавирустан өлгөндөрдүн сөөктөрү калкып чыгып калууда. Анда аймактагы жашоочулардын көбү каза болгон жакындарын сөөктөрүн салткы ылайык өрттөй албай, шашылыш түрдө сууга агызып же жээктеги кумдуу жерлерге көмүп коюшкан. Адамдар бул жерлерге жакындарынын сөөгүн көмүү менен көйгөй жаратышты. Ганга дарыясынын жээгинде жайгашкан шаардын бийлиги акыркы 3 жуманын ичинде суудан калкып чыгып калган 150 сөөк өрттөлгөнүн билдирген. Салтка ылайык индустар каза болгон кишинин сөөгүн өрттөп, күлүн сууга чачышат. Бирок бул жөрөлгөө үчүн $100 чейин акча төлөө керек болгондуктан калктын жакыр бөлүгү жакындарынын сөөктөрүн ыйык эсептелген Ганга дарыясына агызып же жээгине көмүшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 2 июнда аскер прокуратурасына суракка чакыртылды. Бул маалыматты эл өкүлү Азаттыкка ырастап, чакырууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жибергенин, бирок суракка аскер прокуратурасына барышы керектигин айтышканын билдирди. Мага чакыруу УКМКдан жиберишкен. Мен учурда шаарда болбогондугума байланыштуу суракты 7 июлга жылдырышты. Азырынча кайсыл иш боюнча чакырылып жатканымды ачык айткан жок. Кумтөр иши боюнча го деп болжоп турам, дейт Акаев. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматовго карата баш коргоо чарасын узартты. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Молдохматов 1 сентябрга чейин камакка калтырылары маалымдалды. Жеңиш Молдохматов 6 майда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 346-беренеси имараттарды жана курулмаларды басып алуу боюнча кылмышка шектелип кармалган. Бүгүн 2 июлга караган суткада Кыргызстанда дагы 1485 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринен билдиришти. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча COVID-19 диагнозу аныкталган 10 бейтап акыркы суткада көз жумду. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 127.880 адам коронавирус менен ооруган. Соңку суткада коронавирустун кесепетинен 10 бейтап көз жумду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү кыргыз-казак чек арасында жагдай тууралуу билдирүү таратып, абалды жалпы жонунан туруктуу деп баалады. Мекемеден кабарлашкандай, өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатышат. Ак Тилек Ак Жол бекетинин авто транспорттордун анча чоң эмес топтолуусу байкалууда. Оор жүк ташуучу 119 машина кезекте турат. Чек ара кызматы транспорттордун топтолушу кайталанма мүнөзгө ээ экенин, жүк ташуу көбөйгөн кезде өзгөчө эс алуу күндөрү жана базар кызыган күндөрү арбый түшөрүн маалымдайт. УКМКнын чек ара кызматы Кыргыз тараптан эч кандай чектөө жок экенин кошумчалайт. Мекеме ошондой эле Кыргызстан менен Казакстан ортосунда башка чек ара бекеттерде автотранспорттордун кезекке туруусу байкалбаганын билдирүүдө.